Assalamu alaikum Kırgız elim, jurtum. Şu Moskvada emgekтерип жаткан, деги Kırgız elinde жашап жаткан Kırgız bir туугандар. Bizge Адам бол кайрымдуулук фондуна Пазылова Санабар Назаровна эжебиз келип кайрылды эле. Бул эженин жолдошу күйөөсү Токтобай Батырбек Ташполотович bir kança operasiya жасап жардам бербей анан бияка келип эже өзү иштеп ошого акча топтоп күйөөсүнө жардам берейин деп келген экен Москвага. Москвада өзүңүздөр билесиздер, акча оңой табылбайт. Ошон үчүн өзүнүн акча топтогонуна көз жетпегендиктен бизге келип бизге кайрылып жатат. Ошо Токтобай Батырбек Ташполотович байкебиз бир көзүнөн айрылып, эмне деген оору? Глаукома деп көзүнүн кареги агарып кетип, бир көзүнөн айрылып, ошо экинчи көзүн сактаганы ошо жардам бериш керек болуп атат, урматтуу туугандар. Ошого биздин ошо Токтобай Батырбек Ташполотович агабызга жардам берген аракет кылайлы. Ошо азыр сиз ошол өзүңүздүн историяңызды айтып кетсеңиз, кандай эмне деп? Мекендештериме кайрылып элем. Жолдошубуз бир көздү чылыкабыкта эле болуп, чылыкабык деген сөз башында. Анан чылыкабык эмес экен бул. Объявление зрачков дейт. Чылыкабык эмес, баягы зрачок көз агарып кетти. Анан кареги агарып кетип эле ушинтип глаукома давлениясы түшкөн экен. Көздүн давлениясы. Анан көп жерде операция жасады. Новосибирскиден неттик, анан болбоду. Азыр эми Москвага өзүм иштейин деп кичине акча каражатка иштеп, кичине жардам кылайын десем 450 000 рубль деген. Анан жетиштире алган турган эмесмин. Үйгө жегенибизге салам, наржат бер жака, телевизияден деле ачпай калат. Анан топтодун бирөө азыраак болуп калды. Анан сиздердин адам бол деп кайрымдуулук фондуңуздарга өзүм келдим. Ушуну даректештирип сураганда ушул өзүм кайрылып атам. Ушул Кыргыз элим, Нокот районунан булам. Şu жардам сурайын. Макул. Ушундай эле Кыргыз элин кандай десем, өзүбүз азыркы учурда семьяны эле эмес, ушундай кайрылуулар болуп атат. Ушундай кандай десем, эми баардыгыбызга ден соолук берсин. Ушундай Кудайым Алла ден соолук берсин, бирок ушундай моменттерде бири-бирибизге жардам бербесек, биз кимбиз? Биз адамбыз. Айтылган сөз барбы, жанагы өлүмдөн эмес, просто так жашооңду впустую өткөзгөндөн коркойлу. Бир нерсени жакшылыктар жасап кеткенди билейли. Ошого бизге да көмөктөш кылган ушу Адам бол кайрымдуулук фонду менен Алга таксопарк ошо иштешип келе жатабыз. Мунарбек, сен канча которо аласың? Ассаламу алейкум. Биз өзүбүз сүйлөшүп, ошол таксопаркка түшкөн 1 айлык доходдун ошо расходдорун эсептеп, алардан тышкары 1 айлык доходдун ушул эжеге жардам берели деп атабыз. Буга чейин деле биз 30%-ын ошо Адам бол кайрымдуулук фондуна бөлүп жардамдарды көрсөтүп келип атабыз. Бунусунда биз 30% эмес, 1 айлык доходубузду толугу менен эжеге байкебизге жардам көрсөтөлү деп ошентип сүйлөшүп ошентип чечтик. Анан дагы айта кетчү нерсе, бизде иштеп аткандарга ошо рахмат, Алла ыраазы болсун. Ошондой эле мен дагы Москвада иштеп жаткан таксопарктар, таксист бир туугандарыбызга чакырып кетмекмин. Ошол башка эле таксопарктарда иштеп жатышат. Жок дегенде ошо келип 1 ай бизде иштеп берсе, таксопаркка берген акчасынан ошолорго кайрымдуулук кылып
бөлүп берет. Ошондо ар бир таксист ошо 1,5–2 миң берет экен да. Ооба. 1,5–2 миң сөрөөнү таксопаркка берет, жана за услугу, эмне деп коет? Эми комиссиясы. Комиссиясы, таксопарктын комиссиясына 1,5–2 миң берет, туурабы? Ошол таксисттер көп болсо силерде ошончолук жакшы экен да анда. Ооба. Канчалык таксисттер көп келип иштесе, ошончолук көп акча бөлөбүз. Көп түкүрсө көл болот дейт, ошого кайрылып кетмекчимин. Бизге келип, жок дегенде ошо 1 ай иштеп, колуңуздарды кошуп, ошо садака кылсаңыздар менен. Эми сана бережи ошол сиз айтып кеткен 450 миң акчаны Кудай буйрса эми операция ошо марттын аяктарына дейби, апрелдин башында дейт. Ошол апрелдин башында болсо ошо марттын аягына чейин срок коелу, Кыргызелим ошол Батырбек Бакиге жардам берген аракет кылайлы. Бир өзүңүздүн бир эмеңизди айтыңыз. Мекендештериме кайрылып кетет элем. Урматтуу мекендештер, ошо аз да болсо салымыңыздарды кошуп, кичине жардам берип койсоңуздар деп. Кичине кол учун сунуп дегендей, аябай эле 450 миң сумма мен үчүн көп болуп атат да. Мен ошо топтогонго каражатым да, нелим жок болуп атат да, ошо кайрылып